Ең бір жоғарғы деңгейдегі жарыштар болады деген ишеніміз бар. Бізге қонаққа ат ойындары бойынша эксперт, ошондой эле Аргымак федерациясынын мурдагы башкы калысы Камек Кырчыкеев агайыбыз келип отурат. Саламатсызбы? Мынакей азыр жарыш башталып кетти. Жарыш башталды. Булар 1200 метрге чуркашат. Бул жерде 5 ат чуркап атат. Жерде көрүп атасыңар өзүңөр. Булардын биринчи номер менен 3 терек. Бул өзү Самат Жыргалбектики экен, Токтогулдан. Экинчи номер менен Булбул Самеков Турсунбек Токтогулдан экен. Üçüncü номер менен Сабрина Мамбетаев Турсун алынык экен, Нарындан. Акбермет Асанбек ата жылкы заводунук экен. 4-чү номер менен ал эми 5-чи номер менен Наргиз Тимченко Андрейдики экен, Чолпон ата Бакты Долоноту. Мына азыр булар 500 метр калды. Марага жетерине. Бизге көрүнүп тургандай Мара бизден өтүүрөөк. Западный трибуна деп коебуз, батыш трибунанын башталышында аяктайт. Мына азыр келатышат. Бул келатканда бул төртөө келатканда биринчи болуп Üçüncü қатар санындагы. Üçüncü қатар санындагы. Бул өзү Сабрина келиптир биринчи. Экинчи келди. Экинчи номер менен Булбул. Üçüncü beşinci номер менен Наргиз. Андан кийин биринчи, андан кийин Морек 3 теректики келип отурат жыйынтыктап. Бул өзү чуркашы жакшы эле экен, калып калса керек. Кандайдыр бир стартта калып калды же неме болуп калды окшойт, ошондой болуп. Чавандестен дагы көз каранды болуп калат кээде. Тиге атчылардын эмеси нон спид деп коет. Ошол бир чуркагардын астында башкара албай калып антимити уктап калгандай болду. Калып мен кечигип калды. Болбосо жакейден кетип калды окшойт. Болбосо чуркашы жакшы эле экен. Эми бул мелдешт эле албетте бул аргымактар үчүн сыноо деп айтсак болот. 2 жашка чейинки эле аргымактар бул жолу катышты. Ал эми Сабрина жөнүндө эмнени айта аласыз азыр? Сабрина деген бул өзү биринчи жолу чабылышы. Бул өзү актактуу ат ээси Мамбетаев Турсуналы деген аксакалыбыз бар. Ошо кишиники экен. Тренер болсо дагы эле бир көрүнүктүү Өмүралиев Керим дайындаптыр. Бул өзү Нарындыкы. Адыш деген жигит чапкан экен. Мурун чабылып көрбөптүр. Сабринанын атасы жазылган экен Сипой деген. Бул өзү дагы знаменитый айгырлардан бири. Таза кандуу ат да? Экинчи Булбул келди, экинчи орунда. Экинчи катар саны менен жарышка түшкөн. Андан кийин 5-чи Наргиз Мараны кесип өткөндүгүн көрдүк. Мына ушинтип эми азыр негизинен байгелер тапшырылат. Байге тапшырылгандан кийинки болуп Кунан Жоргону көрөбүз. Кунан Жоргонун аралыгы биз жазында мындай болот. 3600 метр болот. Жаздын күнү 1-августтан баштап алар дагы бир круг кошот да. 4,5 километр. Аттар чоңоюп баштаган үчүн, чоңоюп бир аз чоңоюп калган үчүн. Көнүп калат. Негизи 1-августка чейин баардыгы ошондой болот. Андан кийин баарына бирден круг кошулат. Же Аламанга 2 круг кошулат. Аламанга, чоң Аламанга 2 круг кошулат. Жазында батты аяган мезгилде атты мындай эртелеп эле жазда талкалап албайлы деп, баягы оортуп албайлы, жаксатып албайлы деген максатта биринчи жазында августка чейин такшы алсын деп километрде азыраак берилет. Бул өзү көп жылдык практика менен, көп жылдык неме менен жасалган нерсе. Бул өзү бекеринен эле ушундай километрлерге иликтенип чыккан аттын физикалык өзүнүн кароосуна жараша, физикалык возможностуна жараша жасалганда. Мына азыр силер көрдүңөр 1200-дү. Бул өзү бүткүл дүйнө ушундай чабат. 1200. Кунанды 1200дөн 1600 менен бүт өткүзүндө. Ал анткени болушул баягы болушунча кетет да бул.
Ана ошон үчүн ана мына аябай катуу неметчет да. Бирок Аламан байгеге дагы ушу кунандар чыккан учурлар кездешеби негизинен? Кездешет. Топ байгеге көбүнчө кунандар чыгышып калат, Күзгө мал топ байгеде аралаш болот да. Топ байгеде жана Аламанга даяр эмес го. Аламанга дагы уталбайм го дегендер топ байгеге салат Аламандын аттарын. Эми анан кичине бышты го. Эми жакшы болуп калат го, топ байгенди утат го деп кунанды топ байгеге кошуп ийишет. Анан кунанды Аламанга кошкондогу немелерди билебиз. Бир учурда эле мынакей мисалы ушул 1200-кө чаап анан кийин топ байгеге салган учурлар кездешеби? Жок, андай көп кездешпейт. Анда атты кыйнап алат, кандайдыр болсо дагы жаш мал чарчады да. Болушунча чуркады. Анан ошондуктан аны айоо максатында көп неметишпейт. Андай жолго барбайт. Мурун муну мыкаачылык деп эсептесе болот, жестокость деп эсептесек болот, андай мал кандай мамиле кылганда. Жаныбарга каршы туура эмес аракет деп бааласак болот. Ошондой бааласак болот да. Жакшы, азыр эми сыйлоо салтанаты болот экен. Азыр бар топтоп атышат. Ким биринчи келгенин, ким экинчи келгенин. 3 аргымакка байге бар окшойт. 3 аргымакты алып келишти окшойт. Анткени негизи тиги байгени сыйлоого чыкканда кийинки мезгилде аргымактардын өзүнүн эмеси боюнча 3-чү элдин убактысын албаш үчүн биринчи, экинчи, үчүнчү келгенди гана бул жерден сыйлап калгандарын тиги өзүнүн офистеринен беришет. Ушул баягы элдин убактысын кармабаш үчүн да. Канчалык кыска татымдуу болсо оюн жакшы болот да. Азыр мынакей биринчи, экинчи, үчүнчү орунга турушту. Сабринаны чапкан сыймык мынакей азыр 3-чү орундагы чыкканга беришти дипломун. 3-чү орунга Эргеш деген Наргиз го. Чолпон ата. Чолпон аталык Тимченко Андрей дегендин аты экен. Бул көп жылдан бери тренировка кылат. Өзү бактуу долонотуда дагы ушундай аргымактар көп окшойт. Бул жерден баягы илгери канизовод болуп калып. Анан 4-чү класстан кийин баары эле атка жармашып, ат менен чоңоюп калгандар да. Улутуна карабастан. Негизинен дүйнөдө мынакей Россияда өзүнчө баягы ат сүйүүчүлөр аябай көп. Дүйнөнүн бардык эле өлкөсүндө негизинен ат сүйүүчүлөр өтө көп болуш керек. Кыргызстанда дагы алар көп. Мынакей азыр жеңүүчүлөрдү сыйлоо салтанаты болду. Дагы бир жолу белгилеп өтөбүз. Сабрина биринчи орунду алды. Турсуналы Мамбетаитовдун аргымагы. Андан кийин Турсунбек Саметовдун Булбулу экинчи, үчүнчү Андрей Тимченконун Наргиз аттуу аргымагы. Үчүнчү орунду ээлеп коло байгеге ээ болгондугун көрдүк. Эми болсо Кунан жорго. Бул Кунан жорго 3 круг айланат экен. 3 круг айланат экен. 9 километр, 9 километр, 5,4. 5,5. 1800 метр да. 3 километр 600 метрге болот. Экили круг айланат экен. Эки айланпа толук айланат экен. Эки айланпа толук айланат экен. Андан кийин Кунан чабыш 9 километр болот, Кунан чабышта 9 километр болот. Мынакей жорголор акырындап марага келатышат, биз окуй берсек болчудай окшойт, Негизинен дүйнөдө деле жорголорду ушундай эркин эле коюп жиберөбү же старт бокс менен коюп жиберөбү? Дүйнө практика боюнча. Эркин эле коюп берет. Жорголорду эркин коюп жиберет, Эркин коюп жүрөт. Мына мисалы үчүн эметтиги тааныштыра баштасак, биринчи номер менен Кент деген жорго экен. Бул Адамалиев Турсунбектики. Адамалиев Каныбек даярдаган экен, бек чабат экен. Булар Бостериден экен. Экинчи номер Амалгама Лок дейт. Бул өзү Олейников Владимирдик экен, Шерматов Мыктыбек дайындаптыр. Жашар деген бала чалат экен, бул Беловодскыдан экен. Андан кийин Ветерок. Бул Турсуновдун тымактык экен, Касымбеков Жолдошбек дайындаптыр, Бекжан чабат экен. Бостери айылынан экен. Ветероктуку Вилбрун деген жоргобуз бар болчу. Бар азыр деле. Ошо Вилбрундун баласы экен, Толгонай апасы экен.
Өтөрөктүк бар. Андан 4-чү номер менен Платан. Приз Газпаша, атасы Приз, энеси Газпаша экен. Курманалиев Элбек, ээси Якыпов Канат тренер экен, канат чабат экен, түп Арал Айлы. Мына астыбыздан өтүп баратат. Мына астыбыздан өтүп жаңылып баратканы бар, жөнүп баратканы бар. Мына 21-чи номер 1-чи болуп кетти. Бирөө чабып ошол кызыл көйнөкчөн такырды чапкан бойдон кетип баратат. Андай болбош керек. Марана өткөндөн кийин бул кунандар үчүн 15 жолу бастырып өтсө 15 кадам бастырып өтсө жаракты 16-сында алып ташталат. Булар 5 жолу кыска жаңылса болот. 6-сынан алып таштайт. Бул кунандарды ошондой кичине немеси бар да. Бул эмчин жоргону ушундай көп практикада биз 2003-жылдан бери кунан жорго менен бышты жоргону бөлүп чаап жүрөбүз. Ушул бөлүп чаап келаткандыгын буларды физический возможностьсы карап. Андан кийин анан мисалы үчүн аттын өзү катуу жорголоп баратканда жаңылганда аны токтотуш жок дегенде 5-6 аттайт. Андан кийин кайра баягы жоргого салдырыш, салып кайра жыпылдап жорго болуп кетиш үчүн дагы бир 5-6 аттайт. Ошон үчүн ар бир жаштыкы, чоң жорго, бышты жорго, кунан жоргонуку баягы шагын эсептеп 15 кадам экен да. Эми 15 кадам кетет экен, жаңылып кайра өзүнө келет. Өзүнө келгенче. Ошондой 15 кадамга чейин кайра бутуна туруп кетсе, бул жаңылды болуп эсептелет. Бир жаңылганга жарайт. Эгер 16-чала аттап кетсе, 16-чысында алынып ташталат. Бул эми орусча проскачка деп коет. Бизче туура эмес, жорго эмес деген сөз да. Жорго эмес. Жорголобой калды дегенди түшүндүрөм. Мына булардыкы Гээришиники 1-чи жолу чабылып атат, Гээси 2-чи жолу чабылып атат. Мен дагы баркаларымды тааныштыра берейин. 5-чи номер менен Бонамен дейт. Иманбек Бактыбек. Асаналиев Халидулла дайындаптыр, жакшылык чабып атат, жетегизден экен. Андан кийин Гаврош Вилсон Лок дейт, Гордая. Бул өзү Асаналиев Марстык экен, өзү дайындаптыр, чубак чабып аткан экен, таластан экен. Бул 2 жолу катышып, 1 жолу 2-чи келген экен. Андан кийин музыка. Бу дагы Асаналиев Марстык экен, ады өзү дайындаган экен, Абаскан деген бала чабаттыр, таластан экен, 1 жолу чабылып, 1 жолу 1-чи келген ат экен. Андан кийин 8-чи Сакура. Учкурткаев Мырзабектик экен, өзү дайындаптыр, Байтур чабып аткан экен, Бостериден. Бул 2 жолу чуркап, 1 жолу 1-чи, 1 жолу 2-чи келген экен. Андан кийин Гүлдесте. Исмаилов Илшаттык экен, Аламан Сымык дайындап аткан экен, Байел деген чабыптыр. Сыгатадан Новопокровка. 3 жолу чабылып, 2 жолу 1-чи, 1 жолу 2-чи келген экен. Бул өзү бизге таанымал Барон Мина деген барондун баласы экен. Мына астыбыздан дагы өтүп атат, бул эми акыркы курукка кетип баратат. Bir grubu бүттү. Алдында жетөө бир топ менен, калгандары бирин серин болуп кетип баратат. Аз коюп жиберди окшойт аттарды. Аттарды аябай. Бул жерде биз көргөндөн 21 ат экен. 21 аттын ошол жетөө алдыга калгандары бөлүнүп кетип баратат. Андан кийин Талисман дейт. Атасы Сүлүккар, энеси Тереза, Деркенбаев Эмил. Казакбай Бакыт дайындаган экен, Дастан чабаттыр, Бостерден. 1 жол чуркап 2-чи келген экен. Аристократ дейт. Аристократың Курманбеков Жанузактык экен, Исмабай Бакыт дайындап аткан экен, жетегизден 2 жол чуркап 1 жол 3-чү, 1 жол 1-чи, 2-чи келген экен. Андан Бийкеч Плини Бета дейт. Элдияр жылкы заводунан Асаналиев Керимбек дайындап тур, Азамат чабып тур, Тоң району. 4 жолу ушуга чейин чабылып кеткен экен. 1 жолу 1-чи, 2 жолу 2-чи, 1 жолу 3-чү келиптир. 13-чү Антилопа дейт. Бу дагы Плинийдин баласы экен, Хасанов Канат ээси, Акмат Өмүрбек, Григоровкадан экен бул. 1 жолу чабылып, байга келинген эмес экен. Паулина дейт анда 14-чү номер. Убайдылдаев Курманбектик экен, Уркасымов Нурслан дайындаптыр, Шабдан чабып атат, Түп Сардыбы. Андан кийин 15-чү номерен Латиф.
Бұл өзі Реал деген жылқы заводын құкен, арген дайындап тұр, арген чабатат. Московский район, село Садовое дейді. 21 номер менен Кипр, Космос Гринда дейді. Бұл өзі Крена Кенш конезавод құкен, Жеңішбеков Асқат дайындап тұр, өзі чабатқан екен. Бұл өзі Ақсу. Улуттук спорт түрлөрү боюнча дирекцияны Тоң емес, Ақсуда. Крена Кенш Ақсудың. Ақсу районы. Ақсу районы. Протоколы кішіне жаңылыштық кеткен екен. Мәке екінші айлампадағы жиынтықталып қалды. Азыр Мараға келе жатышат. Бұл жиынтық бол есептеледі. Намнамда чұрқап кетті болады. Бір ат чұрқап кетті. Азыр байқасаңыз чұрқап адамдар 15-ке жетпей жата тоқшып бірақ. Судьялар бұрын жаңылыштық аз бола тұрған болса, алды деген байға келінеді. Бұрын жаңылыштығы көп болып отырған болса, анда 10-ші номерді. Бұна екеу келеді. Мәке 15 анан 9. 15-ші бірінші орын өтті. Екінші болып 9-ші номер өтті. Гүлдесте екінші олды. Бірінші демек. Үшінші 14. Бірінші Латиф болды. Бірінші Латиф. Андан кейін Паулина 3-ті алды. 9-ші Гүлдесте екінші орынды алды. Паулина екінші кір. 14. Паулина 14-ші номердегі. Болды да? Болды. Байгенің ейлері ұшыл үшеуі бош керек, негізгі байге ейлері. Бұлар егерде бүгін 16 атакен, 4 байге, 5 байге өршін мүмкін ережеге лайық. Аттар көп қатышқанына қарайды. Мысалы 3 аттылы қатышып қалса екілі байге олады? 3 аттыға қатышып қалса 1 байге. Бірелі байге олу? Бірелі байге олып қалады. Төлкілі біздіге немеміз бар. Bir жазылбаған законымыз бар. Егерде 3 ат гладкийді 3 ат болып қалсан да 2 байге өреміз. Гладкийді бізге өндіру деген емесі бар да. Гладкийді қызықтыралычы. Неме қылалычы деп тұрышын атайын ұшындай деген ереже қылып қоямыз. Жақшы, азыр болса, мәке жеңілшілерді анықтап алдық. Гүлдесте екінші олды. Оғачайын айтып өттіңіз, барон депші. Негізден мәке аттарға барон деп көп ысым беріледі да, байқап жүрсек. Не үшін бұл ысым мұндай популярдылыққа ие? Эме айтқанға оңой. Анан өзі, аргимден өзі бай болом. Аргимден өзі мұндай сыймықта ие болыңыз, даңққа ие болсам деген ойменен аты сондай болсын деп қойышат да. Алдынан башқа принц, граф деген аттар да көп, принц, граф деген баяғы неме болсын қоя бершет та біз. Солдай кішіне даңққа жетсін, сыйға жетсін деп қоя бершет. Ат қойғанда негізі ат қойған дәрежесі бар. Бірінші келген жорғы бұл 15-ші. Азыр әме мәкей жеңушілерді сыйлы салтанат олады. Ат қойғандың ережесі онша да айтып өтсеңіз мүмкін болса. Ат қойғандың ережесі егерде Қырғызстандағын айтып берейін. Қырғызстанда болса таза қандулар енесінің бірінші тамғасымен башталады. Егерде лымынан башталса лы болыш керек. Атасының баш тамғасы ошоның арасында болыш керекті бір жерде. Егерде жарымынан болыш керек. Егерде градус деген айғыр бар болшы, градус дегенде енесінің гвоздика болып, атасы градус болсан да бірілі ғы жарайды. Ал эми ырсактардыкы башкача, атасынан коюлат. Ырсак аттар. Жорголордук. Агардын балдары жалаң пы менен башталыш керек. Жоргонук. Патрондагы ошонун баласы эле. Патрон анын баласы, патрон небереси. Небереси. Өзү Ариялдын баласы. Жакшы. Жакшы, азыр Макей сыйлоо салтанатына. Сыйлоого салтанатына мына 3 атты алып келишти. 15-ші номер Латиф. 5000 сом менен. Андан кийин экинчи болуп 9-чу номердагы Гүлдесте. Жана биз айтып аткан барон Мина деп. Андан кийин 3-чү болуп Паулина. Паулинанын атасы 12.
Энеси Мына Плаза. жолдорду алып келсеңиздер. Плаза П кетип Паулина Пдан башталып турду. Ошондой болуп. Байга алган мынандар. Эми ал баягы Аны эрежени кармабай деле калды. баары эле кармабайт болуш керек. Бирок көпчүлүгү кармайт, Көпчүлүгү баягы сатыкка келгенде туура эмес болуп калбасын деп кармашат. Мисалы Пирстин баласы Платон экен дегендей. Биздин жаныбызга келип бизге аттардын Эсенбай Өмүрзаков келип жаныбызга кошулду. Бул киши ошол ат менен чоңойгон да, ушу Канизаводдо ошол ат менен чоңойгон. Бул эрежеси ушу кишиден жакшы үйрөнсөк болот. Надыгы уктап ойготсоң дагы илгеркилердин баарын айтып берет. Бул кишинин колунан гуслар деген айыл чыккан. Бул өзү гуслардын жетишкендиги бул Канизаводдун эмгиге чейин эмнеден баштасаң десең гусларды айтса болот. Потому что ал 7 жолу чоң международныйларды уткан. Эл аралык мелдештердин баарын уткан да, ошол жана Тбилисиден, тияк-бияктан ошол уткандарына гуслер. Биринчи олимпийский 2 минут 53 Талзун деген олимпийский чемпион болгон. Олимпиада аттардын арасында 80-жылы Блинов деген ат менен ошонун астындагы ат Канизаводдун аты болгон. Андан кийин Олимпиадада эмне боюнча чемпион болду эле? Конкур боюнча. Конкур боюнча. Троеборье боюнча. Жакшы. Ошондой жетишкендиктер абдан көп да. Андан тышкары баягы дербин уткандар бар. Трижды венчанный дегендер бар. Франстын баласы бар эле. Саяпкерлери чабандастары чыгып койсоңор. Ошол трижды венчанный деген 3 жолу жеңиш керек да. Сунан кезинде, бышты кезинде жана 4 жашка чыкканда булардын баары дербин утса, анан эң башкы призди утса, ошондо неме деп айтылат. Дерби мелдешне? Дерби мелдеш. Башка мелдештерде алар башкалар атаандашпасын деп 3-чү, 4-чү келиши мүмкүн. 5-чи, 6-чы келиши мүмкүн. Но дербиде утуш керек. Эң башкы мелдешкен да. Калган элди баягы заблуждение киргизиш үчүн, уктатыш үчүн ал жөн эле 4-чү, 5-чи келе берет. Анан аягында дербини утуп коет. Күчтүү аттар, ошондой да мезгилдер болгон. Жакшы. Азыр эми сыйлоо салтанаты болууда. Биринчи орунду ээлеген бул Латиф болду, Реал жылкы заводунан, Москва району, Садовая деген. Садовая айыл экен. Экинчи Паулина, Курманбек Убайдылдаевдин аты. Андан кийин Гүлдесте. Жок, экинчи Гүлдесте, үчүнчү Паулина. Андан кийин 4-чү номурдагы аргымактагы байге келинген экен Платон. Бул Элбек Курманалиевдики экен. Орекил Реал Канизаводу деген Реал Канизавод деген Саратов Василий Николаевичтин завод. Биринчи орун састым болуп атат. 15-чи. Ал негизи ушул киши жорголордун бул жерге келген жорголордун азыр көрөсүң. Булардын 50% ушул кишинин колунан өткөн. Булар жорго боюнча адис экен. Бул Россиядан алып келип өздөрүндүрүп ушул жорголордун 50%ке жакыны ошол кишинин колунан өткөн. Дүйнөнүн чемпиону дегенибиз ошол жанагы көп жыл катышып жүрөт. Стран Средиземноморья и СНГ. Ошондо жанагы Франция, Италия, жер ортолук деңиз жана кумуш өлкөлөрүнүн ошол чемпиону болуп жүрөт. Ошол наездке барып наездник деп келет дайыма. Мына азыр демек эл аралык ошондой дүйнөлүк мелдештерге кыргызстандык деле аттар катышат экен да. Ат өзү да катышып жүрөт. Өзү катышып жүрөт, эми аттар катыш кыйын го. Өзү барып кадимкидей чакырылып, анан барып ал жерде аттарды ошол Канизаводдун аттарын чогулуп аттандап 3 жолу минесиң да. Биринчи келсең, эң 9-чу келген атты минесиң кийинкисинде. Анан кийин ортосунда 5-чи келген атты минесиң. Ошондон үчөөнөн суммовой биринчи чыксанын чемпион. Азыр эми жорголордун баалары Кыргызстандагы жорго аттардын бааларына орточо эсеп менен алып караганда канча $100,000 тегерегинде турабы же андан арзан? Арзан андан. Азыр Назыр Куман чабыш болот экен. Ага чейин биз ошолордун бааларын айтсак, эң эле кымбат сатылган Кыргызстанда жүргөн жоргонун эң эле кымбат сатылганы Байгеси Черницкий 5 кунанга байге каралган. Орус
саяпкерибиз бар эле. Биринчи Ээси, келген ат ээси. Кунанга Эделбес деген атын ушул жерде кармап жүрүп, Кунан кезинде чемпион болду, Бышты кезинде чемпион болду. Анан алып барып Казакстандан ошол 89 000 еврого саткан. Кунандар аргыныраак 23 баш. Ошол эң кымбаты болуп калды. Бирок убагында патронду, патрон болуп турган убагында $150,000 казактар сурап келген. Бул өзү Кыргызстандын байлыгы эмеспи деп ошол убактагы канизоттун жетекчилери берген эмес. Аны бизде деги акча эмне калмак элек. Акча деле керек, бирок биз андан сыймыгыбыз андан өтүп турат деп бербей койгон. Же болбосо тиги ошондой орточо эсеп менен канча мисалы? Орточо эсеп менен азыр бүгүн биринчи орунду алган ат $20,000 кем болбойт. Чоң жоргода, чоң жоргода. Кунан жорголордо 5,000-4,000 ал кунан жоргол бүгүн эртең башкасы чыгышы мүмкүн. Калыптан элек болуп калат да. Анан бул дегиси bir жолу чыккандан кийин жорго. Bir жолу чыккандан кийин экинчисинде чыгабы чыкпайбы ушул арсар жумуш болот. Анткени бардыгынын классы бирдей. Ким ачыкчын тапса, саяпкери жараса, Жакей жараса, немесе жараса деги шарты багышсыз жараса, анан ошондо чыгып калышы мүмкүн. Бул жерде кадимкидей мындай орустар айтканда потенциалы бирдей жорголор. Көпчүлүгүндө азыр бул жерден кунандар өтүп атпайбы мына? Азыр биздин асылдын астыңардан кунандар өтүп атат. Кунан чабыш башталайын деп калат, азыр тен жерден кой беришет. Биз окуп беребиз. Анан ошол кунанды боорекилердин тарбиясы эле ар кандай айрым башка. Же болбосо багылуусу башка. Баягы же болбосо булардын классы бирдей. Бул английский, чистокровный английский верховой порода деген. Бирөөдө новокиргизский же полукровный жок бул жерде. Мен билишимде ушундай таза кандуу. Далак таза кандуу англиялык породадагылар да бул. Анан эми ушулардын ичинен бак жарашса, бап жарашса, анан да акырында чыгып келет. Негизи азыр булар бирдей да, классы бирдей. Классы бирдей. Бирөө дагы мындай жогору, мисалы үчүн сөзсүз тигинден 50 метр алдыга келет деп эч ким айта албайт. Потому что кандай даярдасаң ошондой келет. Ретки болушу мүмкүн, ретки момчунен ретки болушу мүмкүн да. Жүрөгү эки жолу салмактуу, эки өпкөсүндө чоңураак. Андай чанда кезигет. Атак бар бирдей. Мына азыр алсыбыздан алып өтүштү. Олар 23 кунан экен. Кунандын биринчи номер менен Типучин деген келиптир. Илибордун баласы экен, Букет энеси. Керимбаев Азамат дейт. Токмоктон өзү дайындаган экен, Береке деген бала чабат. Мурун бир жолу чабып, 3 жолу чабып, бир жолу биринчи келген экен. Мына азыр Аксуудан өтүп атат. 3 баш кунан жөнөдү. Чуркай турган аралыгы 9 метр. 5 айлампа. Жөнөдүмөр. Мына ушундан баштап 5 айлампага 9000 метр аралыкка 23 баш кунан. Бу дагы тигилерден кем эмес. Бирок даярдалган эмес да мына. Булардын классын карабайбыз. Өзүн коюп турушун. Бирок жалпы Алтамдык окшошпой атпай, ачылбаган бойдон калган да. Толук тааныштырып коеюн. Андан кийин экинчи номер Сардар деген экен. Кадыров Тумарбектикен, Касымбек Жолдошбек дайындап турган ол ушундан чааттыр. Тоң районунук экен бул. Бир жолу чабылып байга элинген эмес экен. Андан кийин 3-чү номер Сихия. Доха деген эсикен камчыбек дайындаптын Нурбол чабып аткан экен. Михайловка деген айыл. Андан кийин 4-чү Карагер. Карабашев Эмилдик экен, Мусай улан дайындап тур, күмөндөр чабып аттыр. 21-чи Нарындан 3 жолу бул күмөндө өзү күмөндөр болсо дагы 3 жолу чабылып, 2 жолу биринчи келип, анан 1 жолу үчүнчү келген экен. Андан кийин 5-чи номерен Байтур, Керибаев Азаматтык экен, Айдар деген чабып аттыр. Кайсер экенин жаздырган эмес экен балдар. Карагат 6-чы номер менен Ойбек Бакыттык Акбар дайындаптыр, Абай чабып аткан экен. Талас экен, 1 жол биринчи келген экен, 1 жол эле чабылган экен. Бул сезондо, Бул сезондо. Бул Кунанда биринчи эле жолу чабылышты да. Ай Султан биринчи сезон катышчы дегеним да. Шабданов
Замирдик екен, чоңой атлет дайындаптыр. Ақтан деген бала чабатат. Қарабалтадан екен. 21 баш, жалпы 21 баш. 8-ші номер Ражлив Шамурат ээси даярдаган өзү Микош деген бала чабып аткан экен. Андан кийин 9-ші номер менен Хансулу. Бул Асанбек ата жылкы заводунуку экен, Батыр клуб жеңиш тренери Бекжан чабып аттыр. Мурун чабылган эмес экен, Чолпон ата. Андан кийин Барчын дейт. Садыкеев талант. Анан Абдулу Азат дайындаптыр, Бакты Долонотудан экен бул. Бул жерден да. Андан 11-ші номер менен Фаворит дейт. Фаворит болсо Осмонов Болоттук экен. Санжар дайындаптыр, Жылдызбек чабат экен, Талас. Бул ушул эле сезондо 5 жолу чабылып, 2 жолу 2-чи, 2 жолу 1-чи, 2 жолу 2-чи, 1 жолу 3-чү келиптир. Андайын 12-ші номерен жигит кетип баратат. Жерде алтында ким экен? Азырынча 15-ші номерде баратат азыр. Жылдыз деген бул өзү Абдыразаков Нурдин. 11-ші номердеги Кубанычбек Эрлан дайындап Бексат чабып аткан экен. Бул өзү 3 жолу катышкан экен. Бишкекти экен бул. Бул өзү мурунку 28-чи ден Гоrodо да 28-чи майда 1-чи келген Жылдыз ушул. 28 апрелде. 28 апрелде ушул 1-чи келген Жылдыз. Анан бир жолу чыр болуп Нурсултан экөөбүз комментирийтеп атканда Ноорузда чыгып кетти деп муну немеден алып ташташкан. Фаворит экен да демек Жылдыз азыр. Бул ошол дайыма 1-чи жүргөн болуп атпайбы. Андан 14-чү номер Шах. Жекебаев Азимдики, ол дайындаптыр. Айбек чабып аткан экен. 3 жолу чабылыптыр. Bir жолу 1-чи, bir жолу 3-чү келген экен. Чичкандан экен бул. Жетөгүздөн, э? Жетөгүздүн Чичкан. Бул селонун аты башка эле го. Ошо ойдон эле калганбы. Кара кыз. Анда 15-ші номер менен азыр өтүп кеткен, 1-чи өткөн да. Кара кыз. Кара кыз. Али Паша дегендик экен. Өзү дайындаптыр. Али чабып аттыр. Сокулук Орок айылындан экен. Андан Периште. Сагынып Баатыр өзү дайындаптыр. Бейшенбек чабып атат. Ысык району. Андан кийин 17-чи номерден Лола. Османканов Жалилбек. Молдошо Акылбек дайындаптыр. Орозбек чабып аткан экен Каройдон. Бул өзү Осман Алиевтер бар, Осман Кановтар бар, ошо Каройдо. Ошолордун аттары турат. Перинур Шабданов Замир чоңой атлет дайындаптыр. Бакыт чабып аткан экен Карабалта 2 жолу чабылып байга илинбептир. 19-чу Мерс Карабаш Эмир. Эси Мусаев улан дайындаган күмөндөр чабып аткан экен. Нарын Казан куйгандан 3 жолу чабылып, 2 жолу 1-чи келип, 1 жолу 3-чү келген экен, 3 жолу чабылды. Бул жерде да күмөндөрдөн экөө бар экен, экөөтөн байга илинип жүргөн балдар экен. Аттын барына экөөтөн арындан экен, э? Бирөө Таластан экен. Таластан. Бул жерде 5-чи номер менен жүргөн. 4-чү номер Карагер менен жүргөн. Нарын экен экөөтөн, э? Күмөндөрдү дене рожденесинде күмөндөр коюшкан. Андан кийин Каныша. 6-чы. Кадыркулов Асылбек. 3-чү айланмага жөнөдүңөр. Асылдайындап Паша чабып атат, Сокулуктук экен. 3 жолу чабылып, 1 жолу 1-чи, 2 жолу 3-чү келген экен. Андан кийин 3-чү айланманы жөнөдүңөр. 3-чү айланманы жөнөдүңөр. Каржагулов Талгат. 25 Анан Рамазан чабып атат, 4 жолу чабылган экен. Ороктон экен бу да. 15-чи номердеги Сокулук району. Андан кийин чагылган Кулсейитов Абактыкы, Улжанов дайындаптыр. 3-чү орун 21-чи номердеги Замана. Анда 23-чү номер менен Симпа. Талант ээси экен Костя дайындаптыр. Азамат чабып аткан экен Жетөгүз. Мына ошентип бизге 23 ат чабылып атат. 23 аргымак катышууда. Эми фаворит катары азыр биз Жылдызды айтсак болчу да. Ноорузда да 1-чи болуп келе жаткан негизинен. Арада эле калып кетти. Ал до сих пор ошол жанагы судьялардын баа бергенде ошол Жылдыз менен баа берип келет. Туура кылганбы, туура эмес кылганбы? Баягы талаш болду, талаш тартыш болду. Кайра менден сурадыңбы, өзүңүздүн оюңуз кандай? Деп ошол сен дагы баягы комментарий этип көрүп калган, сен дагы анын
солялардың чечимдерин туура эмес көргөнсүп кайра ушул неметип азыр бараткандар жанакы начар деген атты кубалап жетишти. Жана начар чабылбай акырында кетти эле го. Бир айланып, бир айланып кайра кубалап жетишти. Ал жол берип четтеп чаап келатат. Аны эмнеге дагы эле жарышкырда алып таштабай жарыштырып атышат билбейм. Матайын баягы келгенден кийин чуркатат окшойт. Булар экинчи кругту бүтүп атат. Ал биринчи кругту бүтө элек. 17 калып турбу? 6 ат чыгып кетиптир да демек, Анда 23 аттан 6 ат чыгып кетип атат да. Азыр мынакей лидер көрүнө баштады. Бул деген байкай туралы азыр атаандаштарынан алдыда келе жатат, бирок эми топ жоон топтун алдында бул. Мурукусунда 9-нчу өттү беле? Жок, 15-нчи өткөн. 15-нчи өткөн биринчи. Азыр деле ошол 10 келе табы. Чындыгында жакшы көрүнөр эмес. Бизге жакындаганда дагы тактап айтабыз. Алдыда гана оочолорду бозуп бараткан бул 15-нчи. Азыр мынакей Орок айылынан келген буланы 15 өзү. 15 жанакы 15 кетти. 15. Андан кийин киши 12 кетти. 20, 11. Булар мактардын баарынын эле потенциалы азыр 100%га мүмкүнчүлүгү бар десек болчу да. Жеңишке жетүүгө. Жылдызды көрө албадык. Жылдызды карап коюш керек. Жылдыз канчанчы? Канчанчы номерде бар? 13 жылдыз анда. Алда бара жатат окшойт. Уланы Алеме 3-чү болуп 11-чи номердеги фаворит Осмонов Болоттуку Талас облустун уланы жөнөдү. 4-чү айланманы көздөй. Азыр мына ушу 4-чү Азыр мынакей алыстан карай турган болсок, биринчи ол ошол эле 13 бара жатат, 15 бара жатат. Кандай чуркайт, кантип чуркайт, мына көлдүн жээгинде бир өзгөчө салыштырма. Чындыгында бул жакта азыр биз кайсы аргымактын канчанчы орунда келе жаткандыгын айта албайт экенбиз. Анткени менен мынакей биринчи баягы алдыда бара жаткан 15-нчи номердеги кара кыз акырындап жайлай баштагандай көрүнөт. Себеби артынан атаандаштары жетип калгандай. Бизге албетте Жылдыз дагы кызыктуу, себеби Жылдыз буга чейин 2 мелдеште дээрлик биринчи орунду алды десек дагы болот. Болгондо да чоң мелдеште, Норуста дагы. Эми Норуста чындыгында калыстар тобу жөн эле логикалык жактан алып караганда бир аз ката кетиргендей болду, себеби Жылдыз атаандашына эч кандай тоскоолдук жараткан жок. Жорго болсо бир жөн, бастырып кетсе, чуркап кетсе бир жөн. Болгону жолдон чыгып кетип, бирок ошол эле аралыкты басып өткөндөн кийин калыстар тобу бирок жеңишти бербей койгон. Азыр лидерлер алмашууда. Бизге көрүнүп турат, лидерлер алмашты. 15-нчи номердеги кара кыз азыр алдыга чыкпастан топтун арасында калып кетти. Бул канча? 4-чү айланпа болуп калдыбы? Тиги сакалдуу кишилер айткан каптап кетти. Мынакей 21-чи келе атат экен, 20. Андан кийин 9 жанында бар. Фиништик түздүктү көздөй куландардын 20-чы Канышакен. Жыйынтыктоочу 5-чи айланпага Мынакей жыйынтыктоочу айланпага баратышат. 5-чи жыйынтыктоочу 11, 9, 7, 10, 21, 13 мынакей кетти. Жылдыздын ылдамдыгы катуу экен. Мынакей артында баратат, бирок ылдамдыгы жакшы экен Жылдыздын. Байкасаңыз, жалгыз кетип бараткан. Жок, азыр жетип калды топко. Топко жетип кирип калды. Азыр Жылдыз азыр көрүнөт. 8-нчи болуп атат. Жок, мынакей Жылдыздын ылдамдыгы өтө жакшы экен бул жерде. Азыр дагы 7-нчи болду, мына баарын басып баратат мынакей. 6-нчы болду. Ошол Жылдыз ошол. Мына 5-нчи болуп атат. Жылдыз топко жетеби, алдыдагы топко? Жетет. Үчүнчүдан чыгалдаса жетет. Тигилер дагы сейрек боло баштады. Экөөнүн аралыгы алыстай элек. Бирок алар дагы жакшы баратат, алдыдагы экөө. Биринчи мына Жылдыз кой бербеди. Карасаңыз
эң коюп жиберди. Карасаңыз, азыр 5-нчи болуп баратат. 5-нчи. 5-нчи болуп баратат. Бираздан кийин 4-нчи болот. Мына 5 мыңга байга каралган. Дагы бир чакырымдай аралык бар. Мына акын эме сонунда ошондой да. Бир калыпта кармады азыр жылдыз. Илерде астыдагылардын чарчашын күтүп атат. Жакындап калды, Жакындады. Мына 4-нчү болду. 4-нчү кирди. 4-нчү болду. Жылдыздын ылдамдыгы өтө күчтүү экен. 4-нчү болду. Мына эми ылдамдыкты кошту. 2-нчиге чыгып атат. 2-нчиге чыкты. 2-нчиге чыкты. Мынакей жылдыз 2-нчиге чыкты азыр. 3-нчү 4-нчүнү өттү, 2-нчиге чыкты. Жылдыз лидерликке чыкты уже. Мынакей байкасаңыздар. Мына аз калды. Аз қалды. Баяғы біз айткан жылдыз. Мына жетти. Бұл арғымақтың басы анын ылдамдығында эле өсүп бара жаткандай. Мына казактар келип көрсө, муну 25 миңге сурайт азыр. Жылдыз биринчини алды. Таларсыз жылдызды биз башында эле айтканбыз. Келатканын деле карабайсың. Шамдуу. Тигил болсо кичине капталын согуп, тиги бала өпкөсүн койгулап калды тиги аттын. Бул болсо жөн эле келет. Мына астыбызда биринчи группта кандай кетсе, ушундай эле кеткендей кетип баратпайбы? Мына азыр биринчи болуп, жылдыз 13-чү номер бекен? Жылдыз келди биринчи. Экинчи болуп 9, экинчи 9 келди. 3-чү азыр 3-чү орун үчүн күрөш күчтүү жүрчүдөй. Ай, марага келгенде азыр. Ой, баратат. 20 кирди. 74. 11-5. Так, биринчи, экинчи 9-чу эле? Хансулуу келди экинчи. Андан кийин 20 келди. Ханыша. Андан кийин 4-чүгө байгеге илинген ат бул 7-чи. 7-чи катар санындагы Айсултан. Ошондой эле 11-чи номердеги оюнчу Аргымак ал 5-чи болуп кирип келди, фаворит. Ушул 5 атка байге берилиши мүмкүн. Мына кайталап кое турган болсок, жылдыз аттуу Кулан Нурдин Абдыразаковтугу. Биринчи болуп жылдыз келди деп атабыз. Жана мактап аткан жылдызыбыз. Ошол жылдыз келди, Абдыразаков Нурдиндики. Кубанычбеков Эрлан дайындайт, Бекзат чапкан экен. Бишкекте деп айтылат. Бул Геспетте турат. Негизи 3 жолу чабылып, бир жолу биринчи келди деп жазып коюптур. Бул өзү бир жолу 3-чү келген деп жазсак да болот. Себеби эми жерде азыр мында 4 жолу чабылып, 2 жолу биринчи келген болот. 3-чү келген. Бир жолу 3-чү келген болот. Бирок ошондо деле 21-де деле биринчи келе жаткан. 21-де биринчи келе жатып, эми мындай 200 метр калганда бир аз Нурсултан эмнеге таянып айтып атат? Бизге карап турганда ошол ат жандап, тигил топту жанда биринчи келат. Куруктан чыгып 3 метр алыс, 3 метр беркаттардан, дорожкадан 3 метр алыс, бир 25 метрде жанача чаап, анан 3-чүгө чыгып калды. Ал ат өзүнө наказ ал. Өзүнөн өзү 3-чү. Биринчи орунду алдырды, Биринчи орунду алдырды. Түздөн. Эгерде кыйшыгынан кесип чаап, 3-чү келатып биринчи келсе алдырсыз. Аралыкты бул кыскартпай эле узартты десек болот. Өзүнөн өзү. Анын элдер да ошондой туруп алышыптыр. Көкпөрүнү көрөбүз деп. Элден жаңылдыбы, элден үрктүбү, бирок кыйкырыйдыбы. Ушундай болуп калды окшойт. Анан ошон үчүн анан эми жылдызга дагы ийгилик каалай берели. Эми Ореке 2-нчи орундагы Жемеге бир аз токтолуп Хансулуу. Бул өзү Асанбек ата жылкы заводунун экен. Маңдайыбызда конечныйсы турбайбы? Мына ошол жерден экен Батыр клуб Жеңишбек дайындаган Бекжан деген бала чапкан экен. Бул чабыла эле экен. Биринчи жолу чабылыш экен. Анан биринчи жолу чабылып экинчи келет деген 20 аттан, 23 аттан бул деле оңой эмес. Азыр награждениеге алып келишет. 3-чү орун деп. Биздики так боло турган болсо, мына Каныша Канышанын атасы Рамзес, энеси Сыймык экен. Кадыркулов Асылбек, эси Асыл деген жигит дайындаптыр, Паша чапкан экен. Сокулуктан бул жолу 3 жолу чабылып, бир жолу биринчи келди. Бир жолу 2 жолу 3-чү келген экен. Бул дагы оңой жылкы эмес экен. Андан кийин 4-чү болуп Айсултан деп атабыз, 7-чи номер. Шабдан Замирдики чоңой атлет дайындап трактанып чабат экен. Чапкан экен, Карабалтадан экен бул.
Mına bugün Jekiş'te Бұл Айсултан деген аттың 7 номер Апагей, Пакетка деген атасы Апагей, немесе Папетка екен. Жылдыздың жазылбаған атасы менен апасы энеси. Жылдыздыққа жазылмапты. Жазылмапты. Аран эми 5-чи болып келген фаворит дейді. Пустон ай жарықтық екен. Пустон Осмонов болоттық екен. Санжар дайындаған екен. Жылдызбек чағыптыр. Таластан. Бұдағы бұйылқы жыл сезонда 5 жолы чағылыптыр. 2 жолы бірінші келген екен. 2 жолы екінші келіптір. 1 жолы үшінші келіптір. 5 жолы чағылса 5 жолдан байға келінген ат екен. 5-ші келгені. Жақшы ат екен, Жақшы ат екен. Азыр байға қап келшет оқсайды. Ошол деге нашайтып бұнан чағышуыз. Жақшынақай болды. Емелі татықтуу жеңди десек болады. Қызықтуу да болды да. Жана қуалап 7-чи олы өттү астыбыздан. 7-чи олы өтіп барын ұтып анан қанша метр алыстықта келбеді бе. Шындығында біз азыр арғымақтың мықтылығын көрі алдық. Жылдыз бірінші орынды ейлей алды. Екіншіде Асанбек ата жылқы заводынан шыққан Хансулу болды. Хансулу бірінші жол чағылыптыр. Бұл сезонда жақшы екінші орынды еле жаман емес. 4 арғымаққа байге бар оқшайды. Мұна медальдар тапшырылуы да атайын дипломдор. Біз әлбетте бұл жеңүүчү байгелүү орынға кирген бардық аттарды құттықтап қойсоқтағы болот. Өтө жақшы бір жоғарғы деңгейдегі жарыш болды деп айта алабыз. Шындығында Ханышанын даярдығы ақырына келгенде біраз артқа тартып қойды оқшайды. Аға қарабастан ал 3-чү орынды ейледі. Азыр Ханышаны мінген бұл Ханышаны мінген Паша сыйлануда. Паша жақшы жаке екен. Шындығында Соққылық районының Орок айылына келген. Жоқ кешірістер, Соққылық районы деп айтылған. 4-чү жолы байгелі болып жатқан учуру. Ал эми 2-чи орынды ээлеген арғымақ бұл Хансулу, Асанбек ата жылқы заводу, Жеңишбек Батыркулов дайындаған Бекжан чапқан. Бекжанға азыр күмүш байге тапшырылуу да, эми күмүш байге десек болот. Мен чын айтышым керек, чын эле күмүшпү же күмүшкө окшошпанысын так айта албайм. Ал эми чемпион Жылдыз аттуу кунан Макей 3-чү мелдеште катарынан өзүнүн лидерлигин тастыктап 9 май улуу атамекендик жеңиштин 74 жылдыгына арналып уюштурулган мелдеште 1-чи орунду багынтты. Биз албетте куттуктайбыз. Бекзаттагы жакшы чабан десекен дайындаган Эрлан Кубанычбековду, ээси Нурдин Абдыразаковду барын тең куттуктап өтөбүз. Бишкек шаары ЭС-5 айылына. Мынакей жеңүүчүлөр азыр сыйланып бүтүшкөн соң биз кийинки жарышка ортоктош болуп баштайбыз. Бышты жорго 5400 метрге боло турган жарыш. 3 айлампага чейин созуларын белгилеп коюшубуз керек. Бышты жорголор жалпы саны 10-дон ашат экен, 15 экен. 16 экен, 16 ат экен. Жалпы чыдамсыздык менен күтүүдөбүз азыр жеңүүчүлөрдү. 7 минут 46 секундда келди. Мына ушул аралыкты. Бу жерде 7 минут 46 секундда 5 айтып үлгүрбөй алат окшойбуз. Азыр 1-чи номер менен Чайка чыгат экен. Бул өзү 3 жаштык жөнүндө кеп кылып атабыз. 3 жаш жорголор жөнүндө. Адамалиев Турсунбектик экен. Адамалиев Каныбек дайындаптыр. Бек чабат экен азыр. Бостериден 3 жолу чабылып, 1 жолу 3-чү келген экен. Андан 2-чи номер менен Шкода. Алейников Владимир. Муну Шермат мыкты дайындаган экен, Жашар деген бала чабат экен.
Беловодск. Андан кейін активный дейді. Бышты жорголор Активный деген 5400 метр аралықта Құлагер деген жылқы заводын құкен. тұрған аралығы Бұл өзі жылқы завод бышты жорго бар. Илшатқа тиешелүү. Алдыңыздарда hazır. Құлагер деген жылқы завод құкен. Мұхамбетов Алмаз дайындаптыр. Андан ким чаварын, ким атканды жазылған емес екен. Андан 4-ші номер менен Победа. Султанбекова Саламаттық екен. Бұл Ашырбек ата заводын құ. Дайындаған Тоқтосын Мықтыбек өз чават екен. Bir жолы чауылып, bir жолы бірінші келген екен. Бұл сығата Победа естеп қалғыла. Андайын Алаваш Самудинов Адлет есі Асаналиев Қалыйдулда дайындаптыр аман жұмғал екен. Бұл өзі келечек андан кейін 6-ші номер менен Кайым есі Федоров Александр дайындаптыр Нұрсұлтан чават екен. Қайдан екені белгісіз жазылдаптыр. Баяман 7-ші номер менен Қасымбеков Адлет бір тілек дайындаған екен. Байел чават екен. Бұл өзі Торайғырдан екен. Сықылы обласы. Андай 8-ші номер менен жанақы Абдыразақов Нурдин жанағы жылдыздың ээси. Анан Кубанычбек Ердилан ошонун тренери. Анан Шайло деген бала чабат экен. Бул өзү Бишкектен экен. Андан кийин 9-чу номер менен Путин. Путин деген кличка койгон экен да. Путинди аракты да коюп жүрөт, атты да кое башташкан турбайбы. Пасьянс Лок атасы Полонез энеси экен. Бул өзү Элдияр жылкы заводун экен. Каныбек уулу Алтынбек дайындаптыр. Өзү чабат экен. Тоң району бул 3 жолу чабылып, 1-2, 3-чү орунда ээлеген экен. Андан кийин Пансат. Бу дагы Пасьянс Локтуку Пинар экен. Бул өзү Элдияр жылкы заводунукун Асанбаев, Асанбагазиев Керимбек дайындаптыр, Максат чабат экен. Бул 9 жолу чабылып, өзүнүн скаковой карьера деп коет. Ушунда 9 жолу чабылып, 1 жолу 1-чи, 4 жолу 2-чи, 3 жолу 3-чү келген Тоң району. Андан 11-чи номер менен Пальба. Бул өзү Пальма экен, Барон Пальма. Жумалиев Илгиздики, Токбергенов Жанбек дайындаптыр. Бул өзү чабат экен. 14 жолу чабылып, 4 жолу 1-чи, 4 жолу 2-чи, 2 жолу 3-чү келген Тоң району. 12-чи номер менен Туман Шекербек екен. Мандеев Автандил дайындаптыр, өзү чабат экен. Мурун Байге Килимбекти 1 жолу чабылган экен Тоң району. Андан 13-чү номер менен Барчын Бекхам Арктика дейт. Бейшенбаев Самагаттык экен. Өзү дайындаган экен. Марсель чабат экен. Аксуу Венсер 14-чү. Элгар Валенсия экен. Бул өзү Бейшенбаев Самагаттык экен. Өзү дайындаптыр, Адил чабат экен. Аксуу 15 мына бышты жорголор Астурдан өттү. 1-чи болуп 1-2 кетип баратат. Андан Мыктыбек өзү 16 баш бышты жорго. Аралык 5400 метр аралык. Калпагын кийип алып, астындагы 1-чи баратат. Өзүнчө багы жорго салыштагы өзүнчө бир бренд, өзгөчөлөнүп турган стиль деп айтсак да болот. Ар дайым аппак кийим менен ак калпакты кийип чыгат. 15-чи номер Бурлай. Шукурат ээси Костя дайындаптыр, Костя чабат экен Жетөгүздөн. 22-чи номер менен Панцар. Бул өзү Акунов Дамир ээси экен, өзү дайындаптыр, Нурел уулу чабат экен Жетөгүздөн. 22-чи номер менен чыгыптыр. Мына азыр булар бардыгы 16 жорго. 22-чи номер болсо дагы ошол 16-чы жорго экен. Ошол эми булар дережеси. Булар 4 жолу жаңылса болот. Кыскаралыкка жаңылганда 4 жолу жаңылса болот. Андан кийин булардыкы 14 аттаса болот, 15-чисти алып таштайт. Булардыкы ошондой да, бышты да бул 3 жаш. Бираз Анан ошо кичине бираз бирден льгота бар да. Кунанга караганда бирден немерек, кыскараак. Чоң жорго караганда бирден кемирээк болуп калат да.
Азыр эми булар чоң жоргонуку 3 жаңылса болот, 4-сүнү алат таштайт. Булар 4 жаңылса болот, 5-сүнү алып таштайт. Ушундай жеңилдиктер берилген. Мыктыбек биринчи болуп өттү эле. Азыр 8-нчи болуп барат, 7-нчи болуп баратат. Бул Мыктыбектики болсо өзүнүн минип жүргөнү аты. Өзүңүздөр билгендей бул эме жорголорду өтө талуулуу, андыктан бышты 4-нчү победа экен муну. арасында Победа деген ат бир жол чабылып, бир жол биринчи келген экен. Ошондон бери чабыла эле экен. Ысык-Ата району дейт, Ысык-Ата району. Негизи Мыктыбек мырза, Мыктыбек Токтосунов мырза ушул Бактуу Долонотудан болот. Өзүнүн жергиликтүү жери аттар тияктан да. Мына мисалы үчүн жана вулкандын ээси. Кыз бар го, бул рекли айтып атсыз. Султанбекова Саламат деген бул өзү ээси болот. Анан ошол Жакшы, азыр мына жорголор дээрлик бир айлампаны артка калтырган мезгили. Алдыда келе жаткан жорголорго карай турган болсок, экинчи номурдагы Шкода келүүдө. Владимир Алейниковдун аты экен. Шкода. Андан кийин артынан дагы ылдамдык менен келе жаткан эки аргымакты көрүүбүз. Бири бул 22 номердеги Пансарт, дагы бири 5 номурдагы Алабаш экен. Эми азыр агай буга чейин ушул көрүп жүргөнсүз да бул жорголорду. Эми Кунан жорго кезиндечи кайсы жоргого биз азырынча баа берип турсак болот? Мисалы Жылдызга баа бергендей. Экинчи номер биринчи кетип барат. Шкода деген. Шкода бара жатат азырынча. Андан кийин жанагы 22 номер Пансарт барат. Эсиңиздерде болсо Өзү 2018 Пансарттын биринчи жолу чабылышы. Бул чабылып түшө керек, бирок көргөн эмеспиз. Бул жерде жанагы Пансарт бар. Неме болгон Пальба бар. азыр эме Булардын баары катышып жүргөн жорголор да бар мурунтадан. Анан Победада бир жолу чабылып, бир жолу биринчи алган экен, өмүрүндө бир жолу чабылган экен, 3 жаш болгондо. Бул өзү бир жерде мисалы үчүн Пальба 14 жолу чабылса, бул өзү 14 жолу чабылганда ошо Кунан кезиндегисин беркин эсептегенде, баардыгы старта эсептелген да. Анан ушулардан эле күтсөк болот. Бу жерде жанагы 22 номер баратат. Пансарт. 2 номердеги Баяман. Бунун баягы преимуществосу бар. Азыр ошол неме болуп баратат окшойт. Азыр дагы Шкода келе жатат. Экинчи болуп кетип баратат. Шкода менен тигил берки Панс 22 менен 22 баратат. Бул өзү преимуществосу бар дегеним эми бала жеңил. Байел салмагы 30 килограммга жетпейт. Калгандарыныкы болсо 50-55тен кемебейт да. Бу дагы өзү ар 1 килограмм атты бир курукта 1 секунд артка тартат. Ар 1 килограмм. Мисалы 57-күндөрдө 55 болуп калса анда 2 секунд алдыга келишет. Ал ушундай өз эрежеси ошондой да. Мына мисалы үчүн муну мисалы үчүн жанагы качалка деп коет, жанагы велосипед дөңгөлөгү коюлган качалкасы бар да. Алар болгону 36 килограмм гана жүк берет. Көтөрөт. Жүк нагрузка келгенде нагрузка 36 килограммдык болот. Тигил далысын баспайт, иштекесин баспайт, мойнуна гана күч келет, эч жерин оорутпайт да. Бизден азыр токулуп баратат, далысы кыймылдайын десе, далыстын кечири эрге тийип баратат да, аттардыкы. Анын үстүнөн 50 килограмм, 60 килограмм бассак, ошол бир топ артка тартат да, оорутат. Тигиндей жанакындай болгон, ошо анын сыңарындай буга азыр белине отуруп баратат бала. Көрүп атасың кичине. Кичине чалкалап келет бо бала. 22 номер. Атка жеңилирээк да. Мыктыбек астына чыгыптыр кайра. Мыктыбек аркы чекеси менен биринчи топко кошулуптур. Мына тиги 2 номер баратат. 22 номер баратат. Чечүүчү. Чечүүчү. Азыр Шкода баратат биринчи. Шкода 9, андан кийин 6.
Демек, Мыктыбек Асанкулов биринчи орунга чыкты. Мыктыбек Токтосунов кечиресиздер. Биз эми Биринчи орунга чыкты да. 9 Путин баратыптыр. Путин 6 дагы потенциалдуу келечек бараткан экен. Ылдамдыгы жакшы экен. 11-дин дагы ылдамдыгы жакшы экен. Бул 11. Бул жерде бир топ төп келген, бир топ бири-бирине карылуу 4-5 жылкы бар экен. Ошол эле Шкода. Ошол эле Пансат, Путин, Пальба. Келечек азыр. Андан кийин келечек 6-номер. Лидерлик позицияга чыгууга жакындоодо азыр келечек байкай туралы победанын айыл башын коюп жибере элек окшойт айыл дагы эле болгон ылдамдыгын кошо элек окшойт Мыктыбек Токтосунов жагандай кармап келатат алдына карап аркы тетиги экинчи номердагы аркы чекесине чыгып калды 3-чү болуп келатат ал кайра экинчиге аракет кылып атат экинчиге чыкты ал 11 ак кийимчен ал 11 Пальба бекен ошол Пальба азыр лидерлик позицияга чыгууда азыр Пальба жабандыга чыгып барып атат чам болбосун мына ушу Пальба менен победанын күрөшүн көрөт окшойбуз бирок победанын башын болушунча тартып атат азыр балким ушул боюнча тартып келет чуркап кетет окшойт бул аргымак бул жорго ай азыр эми бир круг калды да акыркы айлампада акыркы айлампа азыр жеңүүчүнү аныктайбыз Пальба лидер бирок алдыга келечек чыгып атат акырындап келечек чыгып атат Шкоданын ылдамдыгы жакшы Шкода ал мезгилде Пальба артта калып кетти Шкода мынакей ылдамдыгы жакшы Шкода азырынча экинчиде бирок келечекке караганда анын ылдамдыгы жакшыраак көрүнүүдө мынакей Токтосунов Мыктыбек эми коюп жиберди окшойт жоргосунун башын Токтосунов Мыктыбек эми жетишеби аны айта албайм бирок мына байкасаңыздар биринчи орунга Шкода өзү чыгууда Шкода жаңылды бир жол жаңылды эш пышты жоргого байге бар экенин айттык байгелердин марага 200 метр калды азыр болсо аз эле убакытка аз мына 200 метрде калды экөөгө келет жараша аны калыстан Шкода алды окшойт Шкода беркиниси Шкода түп-түз жана эч кыйналбастан кыйынчылыксыз кирди окшойт бул жеңил желпиле кирип койду коркпой үркпөй эле калыстардын чечиминен кийин гана экранды Шкода 1 экинчи келечек үчүнчү бул 22 номердеги 2 алды экен Пансарт 3-чү кирди 4-чү активный кирди мынакей биринчи Шкода, экинчи келечек, үчүнчү Пансарт, 4-чү кимиси кандай келгенин, канча жаңылып жатканын, кайсынысына байге экинчи келечек кирди ооба. Экрандан карап, үчүнчү Пансарт. Арма федерациясынын жорго боюнча калыстардын жок, 22 номердеги Пансарт. 3-чү орунду ээледи. Андан кийин 4-чү орунду кайсы ат кирди? Азыр мен дагы унутуп калдым. Мына ушундай урматтуу спорт сүйүүчүлөрү. Активный кирди. Активный 4-чү болуп кирди. Байге келип калды окшойт активный дагы. Бул болсо 10-чу номердеги Пансат акыркылардын бири болуп кирди. Победа алып кетти окшойт аякта. Победа неме болду? Победа бир 8-чи кечирээк болуп калды. Бир аз башын тартып келди, кирип атканда дагы. Башын тартканы бул аттын баягы чуркап кетпешинин алдын алган, алдын алганда жаңылып кетпесин жарабай калат деди да. Церемонияга жарабай калат да жаңылып келсе. Марадан жаңылып өткөн атты алып ташташат. Өз учурунда Патрон, Вулкан деген жорголорду дал ушул Мыктыбек Токтосунов минген. Бул киши таптаганда болуш керек ал жорголорду. Көттөк таптаганда. Патронду айта кете турган болсок, жадабай айтсаң болот да Патронду. Патрон деген 95 жолу чабылып, 90 жолу биринчи келген. 90 жол, 90 жолу биринчи келген. Ошондон ичинен 38 машина уткан. Ошонун 38-nin 19-ун
Петр Николаевич Карабельников. 19-ун birinci gelgen, ikinci nomerdeki Mıktıyak Toktosunu utkan. Vladimir Aleyh. Eko'daki 38. Anın içinde 2 milyonga jakın son maaşı merek bolğanda. Tavuşkan. 8 yıl çavulgan baş ayağı. Ana patrondu, şol patronda ayabay barkta sak bolup da. Patrondan мындай балдар алынбады onun жаңы. Ana patrondan bu yerde Müştü Jorgo'da 2 çöy var bolçu. Kudan былтыр. Bu yıl biröde kaç çıkan yok. No içinde bak, oncaktı çağılıp жүрген balдар var. Ana negizi Üçüncü baygege iyi olgun 22. nomerdeki yıl oldu, 2 yıl olup kaldı. Akunov Damir'deki Patron yok. Nurel saldırdı Jetөгüs rayonu. Şu bir topka neme Üçüncü kaldı. gelgen bıştı 20 bin somakçılay baygege olur. 22. Baygele 4. orunga 13 bin son 22. bolsa Pansart 11. üçüncü nomerdeki gelgen. Halva Cumali Özüm buna balanın cengildiği bu yerde özüm ülesini oynadı. Ha, Жетөгүс келген. Айтылып Барондун колуну кен Пальва. Ал эми байгелүү 5-чи орунга 1-чи номердеги Чайка Постермен Кунаны 5-чи ээлеп Байге келингендер 7600 жүрөт. сомакчылай байгеге Келечек. Шкода жана ошондой эле Пансарт 6-cı, 2-ci, 6-cı, 22. 22-ci. Bu kança bayge bolsa dağı negizi bıydıqa sıylıqa tapşırğanға 3 atala keledi. Birinci, ikinci, üçüncü orundağılar. 4-cü, 5-ci orunlarda Өздөрү эле келишет. Argımaktın ofisinden alışat. Анда месе бышты Түшүнүктүү, азыр болсо 16 баш жолго катыштылы 5 Azır biz top baygeni ümitemiz. Baygeleri Akçalay'dagı kanday ekenini aytıp berdi. Azır top bayge öken bizde. Tapşırууга азыр мына азыр негизинен топ байге болуш керек деп. Top bayge. орунду Andan keyin anan kıskaralыкka çabılat eken, andan keyin jorgo çalış bolat eken, çoğun jorgo çalış, anan alaman bolat eken. Şol menen ana üçüncü gelgen Jorgonun Төтө. bütöt. çapkan Ağa çeyin, jigitler. anda azır Birinci gelgen 3 çoğun çavuş bar eken de, 4. Bir glat keys çavuş bar eken. Ушундай урматтуу спорт сүйүүчүлөрү өтө кызыктуу жарыштарга ортоктош болуудабыз. Эми эң кызыгы али алдыда, мынакей чоң жорго салыш, кыска аралыкка ат чабыш. Кыска аралыкка ат чабыш ал кайсы аттарга чат ошол жакка? Kıskaralыкka çıkıdı bul 3 yaştan jogorkular. üçüncü Jana kunandar çabılmadı, 3-2 yaşlıklar. Aldı jerde top bayge. Jigit saldırdı. 3, Жетөгүс 9, rayonu. Geldi bir kana kol ko'tarıp koyçu. 9 kilometr. yok 2000 metre. Bu özü starşi dep koyuyoruz. 2000 метр. 2000 metre. Bular degen Екінші келген Аз эле ат катышат буга деле. bu adlazlar atacak. Айым Кандай категорияда аттар катышат Hazır деген. biraz okup körülük. екінші келген Каяк Top boyga mına bir Geldi mi? çolpanata 2000 metre. Nursultan деген жигит. Buna bu özü jogorku yaştagı, starşi возраст. 4'ten jogorkularda bular. 3, 4, 5, 6, 7 yıl şular gidiyordu. Alemi Kunan üçüncü gelgen Pansart, ikinci Kunan gelgen boldu. Gelecek. Birinci gelgen ikinci nomerdeki Şubat bayga tapşırılıp atat, Vladimir hazır. Aleynikov tıkı. Pıştı jorgoga bayga tapşırılıp atat. Aksu rayonu. Küy. Bu jorgo tapşırganların arasında Tursun Aliyev, Uyuşturucular Federasyonunun adından Tursun Aliyev, Joldaş Bekjürek, Buna Arpaçiyev, agentство. Arpaçiyev Kanatbulla agentствода zam orunbasar. Агентство спорта, туризма и молодежи деген бар го. Ошонун замы, биринчи замы ушул киши тапшырып атат. Жеңүүчүлөргө сыйлык. Жеңүүчүлөргө сыйлыкты ошол киши тапшырып атат. 22-ci nomerdeki Ага жардамчы болуп мына деги федерациянын атынан федерациянын президенти Atası menen balası Мамбетаев Жолдошбек Кaraçı kol çavlar menen kolдоп жардам берип атат. Baygelerde Birinci gelgen Şkoda'nın trenerleri veriyor da. Arpaçiyev Kanat Ondan keyin Makenovich tapşırığı da. Akçasın Aleynikov alıp medalın
Жакейге берди. Жакейге берди. Грамотасын өзі алды. Birinci gelgen Шкода Владимир Жакейлерге медальдар жалаңышы жакейлерге берилет экен да негизи. Медальдар жанакы биринчи орун, экинчи орун дегенде мойнуна салгандардын баары ошол жакейлерге берилет. Калгандар конверти, грамотасы дегенде мындай да лээсине берилет. Эгерде ушу Олимпиадада спортчу катышып ат менен чемпион болсо, ким атка жазылабы Олимпиада байгеси же оюнчуга жазылабы? Оюнчуга жазылат, атка жазылбайт. Разылык билдирели. Азыр мына ушинтип, урматтуу спорт сүйүүчүлөрү, байгелерди топ байгеге жакындадык, келип жеттик дээрлик. Мына бул жерде Шкодан Саленко Владимир Рейт бул өзүдөгү Беловодскидан мунун көп жылкысы бар. Көп жылдан бери катышат. Ушундай былтырдагы кулангесинде мына немесе өзүнөн өзү аябай неметет окшойт, кызыга окшойт. Аябай ушул жоргого. Жорго көп. Экинчи орунду илгери ырсак менен кичине шугулданган экен. Анан азыр эми ушул жоргого өтүп алды. Көп жыл болду. Ырсактар катышат, жоргодо жалаң. Жалаң ырсактар катышат. Кыргыз жорголору дегенчи барбы бизде негизинен? Кыргыз жорголору бар. Кыргыз жорголору болгон. Кыргыз жорголору жери жоргосу менен жол жүрбө деп. Тиги жоргосун киши менен кошо жол жүрсө берки чаап жүрүш керек болуп калат да. Анан ал өпкө боро эзилип, анан алыс жолго жүрө албайт. Тиги жорго болсо эч чайкап эле жүрүп отурат да. Анан мынтип айтышат, табакка суу куюп соорусуна койсо төгүлбөгөн деп. Ал ошолдой жорголор анан адамдын белин оорутпай, этин оорутпай алып барып жүргөндө. Мисалы үчүн айтылат, мына ат башыга барган токмоктон чыккан жоргочон киши ошол желдирип отуруп, жүрүш менен жүрүп отуруп. Анан тиги кочкордон өтүп чалдырып, анан ат башыга кечинде кирип барган дешет. Ошондо токмоктон ат башыга машина менен барганда 5-6 саат ойлонуп барасың. Кайсы жерден эмне кылсам, эмне ат болсо ат менен ошондой жетишкен. Жорго жакшы болгон экен да. Ошондой болгон да. өткөрүлүп жатат. Топбайге Ошондон анан өзлөрү ошондой кылып жалаң ошондой болуп алды кыздарда. эмеси жоргону эмне үчүн жакшы көрүшкөн? Жалаң жол жүргөндө тынчтыгына. Күлүктүү болсо кабар бергенге, чаап жеткенге, согушка, тигинде мындайга мингенге ал баары бир күлүк кылганда, күлүк керек болгон. Анан аны лидер аттуу неме тиги аны менен баягы бат чечилгенде оперативный азыркы соткадай болгондо жакшы күлүгүң сотканы сразу эле айтып коесуң го баланчы жерге тигинде. Тиги алкы дагы ошондой болуп калганда 50 куалекте биринчи чыккан. Ал информациясы бар киши дайыма жеңиште болгондо. Информация деген чоң жоо эмеспи? 5-чи номерде көпчөлөк аттуу күлүк өтүп баратат. Бектурсунов Мадалбектики. Азыр мына астыбыздан Көлбай Саяпкери Түб району Ысыккөл облусу. Жана 7-чи номерде Нур Жылдыз аттуу топ байгенин күлүк өттү. Салимов Илшат Саяпкери. Азыр мынакей аргымактар катышууга топ байге даярданууда. Ал ортодо урматтуу спорт сүйүүчүлөрү 7 аргымак катышат экен. 9 круг 9 айланма 6 өл экен жада калса 6-чы номурдагы катышпай калыптыр. Мен эми эфирдик эстафетаны кесиптешим Зайрат Эсенбайга өткөрүп берейин, алдыда дагы кезигебиз.